колдоосу менен уюштурулуп жатат. Теңге тең платформасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталган тажрыйбалар ийгиликтүү ишке ашыруу боюнча тажрыйбалар окутуу, өз ара окутуу алмашуу менен алектенебиз. Бул аянтчада өзгөчөлүгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз кесиптештери, ошол эле жергиликтүү өз алдынча органдардын кызматкерлери үйрөтүшөт, ошолордун тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бүгүнкү күндө ушул тажрыйба менен азыр кеңейтип бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара окутуу платформасын түзүү бул демилгени 2020 жылы 20 жыл башында Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруулардын союзу көтөрүп чыккан. Академиянын уюштуруучулары бул өнүктүрүү саясат институту жана ошол эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу болуп саналат. Биздин негизги багыт миссиябыз жергиликтүү башкаруу органдардын жарандарга жана алардын бирикмелерине жергиликтүү башкаруу боюнча актуалдуу жана практикалык билим берүү боюнча негизги багытыбыз. Бул жерде окутуу курстары болуп атат. Биздин академия боюнча жергиликтүү Борбор Азияда жергиликтүү башкаруу академия боюнча маалыматтарды сиз Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Instagram баракчабыздан жана биздин сайттан так алсаңыздар болот. Ошондуктан бул маалыматтар бар, жайгашылып турат. Окутуулар боюнча бир 15 багыттагы окутуулар бар. 2 күндөн 9 күнгө чейинки мөөнөттү камтып окутат. Бул окутуулар эми бүгүнкү күндө айтып кетишибиз керек. Буга чейин окутуулар бекер болуп жүрсө, азыркы күнү бул окутууларга, курстарга каражат бөлүп карап окушуңар керек. Жергиликтүү бюджеттен жергиликтүү ар бир айыл өкмөт же мэрия өзүнүн кызматкерлерин окутам дей турган болсо, мыйзам 1%ке чейин бюджеттен каражат бөлгөнгө мыйзам жол берет. Ошону эске алып айтып кетейик. Биздин академияда Борбор Азияда жергиликтүү башкаруу академиясынын башкаруусунда жана жергиликтүү маанидеги бул мыкты тажрыйбалар порталы иштейт. Ал боюнча баарыңыздар маалыматыңыз бар болуш керек. Бул жерде бир 400дөн ашуун мыкты тажрыйбаларды топтолгон. Ал жерде тажрыйбанын көйгөйлөрдү кандай чечкен, кайсы иш кагаздары бар, ошол жерде бүт жайгаштырылып, ошолор менен таанышып карап көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле биздин муниципалитет журналы басылып чыгарылат. Муниципалитет журналы билесиздер, баарыңыздар аласыз. Ушундай муниципалитет журналы бар. Ушул муниципалитет журналына дагы сиздер өзүңүздөр кайрылсаңыз, биз сиздин дагы мыкты тажрыйбаларыңыздарды эл менен таанытып, жайгаштырып, жайылтууга салым кошконго аракет кылабыз. Жана ошондой эле бул биздин жергиликтүү кеңештер аялдар депутаттын клубу бар. Клубдун максаты аял депутаттык талапкер аялдардын, жергиликтүү жаамат активисттердин кесиптик компетенциясын жана жеке жөндөмдөрүн өнүктүрүү болуп саналат. Ошондуктан ал багытта да иш алып барылып атат. Бүгүнкү күндө бул клубдун бир 420га жакын мүчөсү бар. Клубда абдан активдүү иш алып барып атышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп жакшы маалыматтар боюнча бөлүшүп атышат, конкурска да катышып атышат. Ошол мыкты тажрыйбалар порталы дагы өткөн жылы менин ичинде конкурс жарыялаганбыз. Анын ичинен кичинекей белектерибиз бар. Ошондуктан мыкты тажрыйбаларыңыздан бөлүшсөңүздөр да ошол жерден конкурска катышып белек утсаңыздар да болот. 250 миңге чейинки белектер каралган. Жана ошондой эле жергиликтүү өнүктүрүү боюнча консультанттарыбыздын дагы туюму бар. 22 жылдан бери улуттук туюм иштеп жатат. Ал жерде ар бир региондун өзүнүн консультанттары бар. Мисалы, сиз бир темада иш алып бара турган болсоңуз, сөзсүз эле Бишкекке келип окуш кажет эмес. Муну сиз менен кеңешип чечип туруп, биздин консультанттар барып, ушу жеринде дагы окутууларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондуктан кыскача бул биздин академия боюнча маалымат. Бүгүнкү иш-чара боюнча 15-10дон баштап маалымат боюнча бул биздин академия боюнча маалымат менен бөлүшүү, академия менен тааныштыруу жана биздин өнөктөштөр боюнча айтып өтүү. Биз игиликтүү аймак 2, USAIDтин игиликтүү аймак 2 долбоору менен иш алып барабыз.
алардын каржысы менен, алардын көмөгү менен ушундай платформаларды уюштуруп атабыз. Бүгүнкү биздин ийгиликтүү тажрыйбалар боюнча, бөлүшүү боюнча Үскөл айыл өкмөтүнүн административдик аймактык реформа АТРдин шартына долбоор менен кызматташуу боюнча алгачкы практика тажрыйбасы менен Түп районуна караштуу Үскөл айыл өкмөтүнүн башчысы Бозгунов Урмат тааныштырып өтөт. Андан кийинки эле андан бир 10 мүнөттөй суроо жооп болот. Катышуучулар суроо жооп берсеңиздер болот. Кийинки ийгиликтүү тажрыйбабыз Үскөл айыл өкмөтүнүн муниципалдык таза мурас ишканасынын практикалык тажрыйбасы. Бул боюнча биздин Түп районуна караштуу Үскөл айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишкана таза мурастын жетекчиси Лихабабина Ирина Михайловна тааныштырып өтөт. Жана ошондой эле муниципалдык ишканалар тарабынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жол жоболору боюнча сатып алуулар боюнча эксперт Дастанбек Уланбек уулу тааныштырып өтөт бул эксперт. Анан аягында жалпылап бир суроо жооп болот. Ошо менен бүгүнкү иш чарабызды жыйынтыктайбыз. Ошондуктан бизге суроолор болсо азыр суроо бериңиздер. Баары жакшы эле угулуп атабы, урматтуу катышуучулар? Сураныч, урматтуу катышуучулар. Ооба, угулуп атат. Жакшы эле угулуп атса. Ооба, жакшы угулуп атат. Ооба. Рахмат. Андан бир шарттарды так белгилеп алалы. Биздин презентаторлор сүйлөп атканда баарыбызча микрофондорубузду өчүп туралык. Бул кандайдыр бир тоскоолдук жаратпасын. Андан кийин жыйынтыктаганда бир суроо жооп келгенде ошол жерден суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Же болбосо чатка жазсаңыз мен ошо суроолоруңузду берден окуп биздин презентаторлорго суроо узатканга аракет кылалык. Ошондуктан бүгүнкү ишибизди ийгиликтүү баштап алалык. Баарына ийгилик каалайм. Келе жаткан эртеңки майрамыңыздар менен ошо майрамдын алдында күн болуп турса дагы бүгүнкү убакыт бөлүп бизге катышып атканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мына буюрса азыр эми 30тан аштык. Урматтуу катышуучулар, дагы келге тургандар бар окшойт. Баарына эле маалымат таратып, баарын чакырганбыз. Биздин платформага келип катышып, ийгиликтүү тажрыйбалар менен бөлүшөлү деп. Анда урмат мырза, барсызбы? Бар болсоңуз белги берип койсоңуз. Урмат мырза чото техникалык бир себептер менен азыркы күнү белги бере албай атса керек. Анда биз азыр убакытты туура колдонуп, кийинки презентатор менен иш баштай берелик. Андан кийин Урмат мырза менен байланышып, кандайдыр бир себептер менен коштурганга аракет кылабыз. Ирина Михайловна, вы меня слышите? Ирина Михайловна. Слышу. Да. Слышу. Эгер майым анда биринчи презентация эмес, экинчи презентациядан баштайлык анда. Хорошо. Ирина, у меня такой вопрос. Добрый день. Вы сами хотите открыть или я открою для вас? Биз ачып беребиз деп сүйлөшүлгөнбү? Ирина Михайловна, вы расслышали вопрос? Да. Так. У меня не получается открыть Не, мы камеру. откроем. Мы откроем. Если у вас камера не получается открыть, тогда вы хотя бы поделитесь вашей практикой на сегодняшний день. Какие проблемы у вас были? Вы же у нас на сегодняшний день... Тюбский район, это был первый пилотный район при административно-территориальной реформе АТР. Поэтому нам очень интересна ваша практика. Какие трудности были, как вы их преодолели. Вот вашим же коллегам, наверное, интересно будет, потому что в этом году АТР уже охватил весь Кыргызстан. Да, вот мы как-то в Тюбский район, это первые вошли в АТР. Из 11 айыл-укмётов Тюбского района у нас образовали 5 айыл-укмету, и именно Иссык-Кульский вошли 3 айыл-укмету, 5 сел. В данный момент у нас численность населения 8658 или 1806 дворов в округе. Первое, что мы сделали, это в
в прошлом году с августа месяца мы получили полный пакет документов разрешительных для открытия муниципального предприятия. Назвали его Тазамурас. В данный момент у нас работает 4 направления. Это питьевая вода, вывоз мусора, джаид и ирригация. Озеленением занимаемся, благоустройством. С питьевой водой мы как-то, лично мой опыт, с питьевой водой я работала уже 7 лет, поэтому у меня немножко опыта работы есть. Единственное, что мы теперь через монополию установили тариф, с человека у нас вышло по 54 сома. А уже именно по вывозу мусора, это мы токтом делали через аильный кинеш, 110 сомов со двора. Но у нас есть Аил Укмету нам 30 тысяч субсидию выплачивает. Эти деньги мы в основном идем на покупку ГСМ. У нас мусоровоз есть, единственный на 5 сел, но ребята работают без выходных, без праздничных. В общем, работа налажена. По питьевой воде, ну что хочется сказать, да, очень много есть трудностей, потому что питьевая вода у нас проблема, действительно проблема, потому что водопроводы в основном старые, устаревшие, требуют полной реконструкции. Ну ничего, мы справляемся, пока справляемся. Джаид, вот единственная такая проблема, когда невозможно, некуда деть скот. Скота очень много. А так как у нас туристический сезон начинается, у нас каркара, идет лесхозпосадка этих насаждений. У нас теперь огромный проект на наших землях идет, горнолыжная база строится, поэтому джаид сократился. Ну ничего, мы это уговариваем, даем возможность скот отправить на дальние пастбища, но там немножко холодновато. Чуть-чуть проблема есть, но мы с этим справляемся. Что хочется сказать насчет ирригации. Полив в двух селах еще возможен полив, и то у нас нет оросительной системы, чтобы все поля поливать. Со временем в общем, все сравнялось, все в общем, пашню сделали. Теперь у нас в проекте идет, чтобы полить поля, нужно оросительную систему в виде лотков. Но пока в данный момент на этот сезон мы, в общем, без полива остались. Поливают пастбище, и не пастбище, а пашню, и приусадебные участки не все, только к тем, которым доступна вода. Дальше. Что хочется сказать, проблемы с тарифами. Мы хотя и утвердили их через аильный кинеш, но возмущение есть немножко населения, что, в общем, дорого. Но я считаю, что за услугу нужно платить. Вода – это государственный товар. И есть такое высказывание: товар – деньги, деньги – товар. Поэтому я считаю, что если мы пользуемся, мы обязаны платить. В наши обязанности входит прием взносов
как от потребителей денежных средств, мы выплачиваем все виды налогов, и 6% от прибыли государству мы выплачиваем. На данный момент у нас задолженности по налогам вообще 0. Мы стараемся в первую очередь погасить все это. Немножко задержка есть с заработной платой, потому что люди еще не привыкли, как за свет платить ежемесячно. Поэтому на 70% у нас, ну, в общем, на 70% только оплата за месяц мы план выполняем. Ну, находим рычаги, уведомления даем, грозимся отключить, но пока к этому не дошло. А так, в принципе, неплохо. Вообще-то неплохо. Айлук Мету через Аильный Кенеш нам выделили помощь по статье по питьевой воде в виде покупки на 800 тысяч этих насосов, глубинных насосов, потому что у нас в 5 селах вода идет только, поднимается только на поверхность насосами. Поэтому очень большой расход электроэнергии, расходы денежные идут. Например, в один месяц, просто в один месяц я вам скажу, что мы в 5 селах закрыли на этот месяц 65 тысяч только электроэнергии. Только электроэнергии. А там идет и соцфонд, и подоходный. Реальти платим. В общем, 5 видов налогов платим. Зарплата, я считаю, что это небольшая зарплата. Мы по сетке, например, как директор, 3 минимальных идет, потом с вычетом налогов. Бухгалтер на 2000 меньше получает, а остальные работники у нас идет ставка. Водники получают 9100, оклад, чистый оклад. С вычетом получается 8100. А мусорщики, вот эти вот сборщики мусора, это очень тяжелый труд. Вот мы за 1,5 месяца мы вывезли мусора 68 тонн. Вы не представляете, сколько оказывается у нас мусора. И вот эти 68 тонн, это же не так просто погрузить этим экскаватором, а это руками нужно его закинуть в мусоровоз. Это очень большой труд. Немного он не ценится пока. Люди ругаются. Есть такой момент. Вот мы столкнулись. Вроде бы объясняем, ходим, беседуем с людьми. Ну, что сделаешь? Не мы одни все. Есть люди такие. Чтобы не платить, обязательно начинают скандалить. Ну, мы с этим разберемся. У них оклад 10 тысяч. Они получают 800 на руки. А водники, у них 9100, они получают 7400. Я считаю, что это очень маленькая зарплата. И в данный момент мы на хозрасчете добавить, потому что в монополии мы же зарегистрировались, мы посчитали весь доход и рассчитали вплоть до... Там даже маленькая сумма у нас на ремонт идет. Если мы добавляем, сразу тариф повышается. Мы сделали самый минимальный, там тютелька в тютельку. Поэтому зарплата у нас, я считаю, что маленькая. Я считаю, что она маленькая. Добавить в данный момент мы не можем. Нам монополия дала 1 год. 1 год на развитие. Дай бог мы дойдем до декабря все-таки с силами, а потом наш опыт покажет, что нам или что-то изменить, или все-таки нам нужно тарифы увеличить. Но это очень так
с народом очень тяжело работать насчет тарифов. Плюс, какой могу сказать плюс? Вообще с народом, вот я уже 8 лет работаю с клиентами по питьевой воде особенно. С народом можно договориться. Если какие-то проблемы, они с удовольствием идут, помогают, потому что в родном селе почему бы не выйти и не помочь с ремонтом, где-то прорвало, они стараются быстрее запустить все это. Насчет этого действительно люди, есть очень хороших людей. Ну, как говорят, в семье не без урода, бывают проблемные люди, а так в сущности хорошо. Депутаты через токтомы они нам еще должны выделить на грейдирование дорог. Это будет тоже через нас, как заказ муниципальному предприятию. На ремонт только через тендер. Мы пока к этому не готовы. У нас система не закачанная, но, что удивительно, даже в налоговой удивились, что мы через Дархан, как же его? Прям на 100%. Правда, вручную сейчас мы еще пока делаем. В компьютеры мы только собираемся вносить. Вот это чуть-чуть затормозилось у нас. Но это все делается. Все мы позитивные. У нас девочки работают у меня по организации работы. Бухгалтер, кассир. Все выходят на работу, если нужно, как мы говорим. Надо, значит, выходят, даже никто не возмущается. Хотя есть трудовой кодекс, что мы должны в воскресенье отдыхать, но мы, бывает, и в воскресенье работаем, потому что это муниципальное предприятие. Вот ребята на майские праздники, они сказали, если график идет независимо от праздников, они завтра выезжают и собирают мусор. Коллектив очень хороший, понимающий. Субботники проводим. Почти каждый, сейчас приказ президента, субботники, все выходим, убираем, позитивные все. Дай Бог, что у нас все получится. Я думаю, что у нас все получится. Вот такие у меня дела. Алло. Вот, например, Ирина Михайловна, Оу. вы сейчас вот заметили, что у вас как бы депутаты через вас хотят провести работу грейдирования. У меня такой вопрос. Сколько единиц у вас есть в Тазамарасе? У нас 19 человек работает. Это питьевая вода и мусор, и бухгалтерия. Со мной 19 человек. Нет, это у вас сотрудники. А техники сколько у вас? Вот вы показали мусоровоз. Вот, про технику я бы тоже очень хотела бы узнать. Технику Айлкмету должны передать нам техники в 10 единиц. Это в виде 3 у нас экскаваторов в 3 селах по Джаиту, они принятые были по Джаиту. Потом еще МТС есть, даже, сейчас скажу, Нива, Жигули, но это все не в рабочем состоянии. Хорошей добротной техники особо нету. Вот сейчас получила Айлкмету
две техники, огромный такой этот корейский самосвал и экскаватор. Вот сейчас собираются они, то ли в аренду отдадут. Я бы хотела для развития, мое мнение, для развития муниципального предприятия отдать на баланс и именно работать через муниципальное предприятие, чтобы весь доход и шел в муниципальное предприятие. Вы знаете, сколько много заказов. Сейчас стройки идут. У нас рядом карьер есть. А в аренду мы отдаем. Они придут по договору там в месяц 3-4 раза помогут, а остальное они на свой карман работают. Вот это вот мне не нравится. Вот это мне не нравится. Вот вы уже работаете, вы были созданы, организованы в прошлом году. Вас сейчас Да. мы вот, пригласили, потому что вы первые начали работать. Согласно указа президента 414-го, вы первыми вошли в пилот и первыми объединили, и вас как бы дали вам такие полномочия, чтобы вы могли и контролировать, и управлять пастбищами, а потом Да. за оросительной сетью, это поливная вода. И также уже, как вы заметили, по чистой воде и по вывозу мусора. Вот по вы вывозу. работаете в 4 направлениях. Вот, например, как у вас сейчас, вот вы сейчас в своей презентации показали, что у вас есть бюджет, и на каждый вид у вас отдельный бюджет идет. Да, да. Вот расскажите об этом. Вы знаете, мы попробовали общий сделать бюджет, потому что в каждом селе Урматтуу Айгүл айым, могу микрофонду өчүрүп койсоңуз, сиз тоскоолдук жаратып атасыз. в каждом селе есть маленькие села, поэтому там потребность меньше, бюджет там меньше, и я контролирую каждое село со своим бюджетом. А в общем он идет один бюджет. У нас по питьевой воде у нас вышел бюджет 4 миллиона 241 тысяча 344 сома. Туда все входит полностью. По тарифу 54 сома. Теперь по сбору твердобытовых отходов. Каждый двор должен платить по 110 сомов. И бюджет составил 2 миллиона 383 тысячи 920 сомов. Джаит у нас идет. Там у нас 1 миллион 138 тысяч. И в общем, так как мы зарегистрированы в налоговой монополии, у нас с общего бюджета 7 миллионов 764 тысячи 014 сомов, 6% мы платим налоги государству от прибыли. Это от прибыли. Поэтому в Михайловке, вот, например, возьмем, да, в Михайловке, у нас 4 с лишним тысяч человек, потребителей. Но на водопровод, во-первых, средств больше идет на ремонт, работников больше. Поэтому мы вроде бы выплачиваем зарплату с общего бюджета, но контролируем доход от каждого села. Как кто-то заметил и говорит, почему одно село должно тянуть, если они не собирают, другое. Нет, я контролирую бюджет по каждому селу. Это более дисциплинированно будет. Контролер уже какую-то ответственность имеет. Или он спустя рукава будет, или он все-таки будет работать, чтобы получить зарплату, он должен собрать
определенное количество денег в месяц. Мы контролируем. Но бюджет у нас общий, 7 миллионов. Вроде бы большие деньги, а когда начинаешь работать, кажется, это такая мелочь. Честное слово, кажется, это мелочь. 7 миллионов – это маленькие деньги для развития целого аильного аймака. Все запущено, все в старом виде, все надо обновлять. Помощь государства обязательно нужна. Без государства мы просто, как муниципальное предприятие, в данный момент мы просто не выживем. Говорят, успокаивают нас, говорят, что муниципальные предприятия в дальнейшем будут очень богатые и перспективные такие организации. Дай Бог, дай Бог. Вот такие дела. Урматтуу катышуулар, Айнагүл айым кол көтөрүп аттыңыз беле? Сиз суроо берсеңиз болот. Я слушаю, может... Угатабыз, ким суроо берип атат? Суроо бергендер урматтуулар, өзүңүздөрдү аты жөнү кайтып тааныштырып өтүп суроо берсеңиздер макулбу? Мен Камалова Райхан, Тоғызбұлақ айлық өкмөтүндө бизде муниципалдык кызмат көрсөтүү боюнча бир эле таштанды таштоо боюнча түзүлгөндө, анан азыр мына жерде Ирина айымдын айтуусу боюнча буга суга суу, анан таза суу и плюс эме кошулуп атат, жай. Анан азыр эми мына бул бизде ачылып калган, мисалы үчүн муниципалдык ишканага бир эле таштанды боюнча иштеп атат да, катуу таштанды боюнча. А буларды кошууда кандай болот? Же атайын бул жерде эме уставтар өзгөрөбү, кандай болот? Ушул боюнча суроо берейин дедим эле. Ирина Михайловна, вам вопрос понятен? Вы знаете, вот по одному направлению, да, по одному направлению, конечно, очень, ну, не то, что очень, легче. Это нужно быстро сделать, договор с лесхозами, вовремя скот отправить. Есть нарушения, нужно штрафы накладывать, комиссии создавать, акты составлять. И вдруг тут опять через некоторое время еще с этим не разобрались. Поливная вода, нужно заключить договора с ООСом, у них свой план. Нужно людей найти, контролировать полив этих приусадебных участков. И вот этот вот именно конец апреля, май, июнь, июль даже у нас очень напряженная работа, потому что 4 направления сразу работать, да, действительно тяжело. Тяжело. Да, жакшы, бирок бир жагы мындай караганда Сопова отдельно, Алпы отдельно, Жайыт өзүнчө, Таштанды өзүнчө болгондон көрө бир эле ишкана болуп туруп, анан бир эле адам башкарып, анан баары бири-бирине байланыштууга, суга суу, таза суу айланып келип, Жайыт, анан ошонун баарынан бир жолго түшүрсө сонун ишкана болот экен дейм да. Себеби азыр бизде айыл өкмөттө 4 ишкана болуп жүрөт да. Мисалы, урматтуу катышуулар, мындай да, азыркы күндө мынакей биздин биринчи презентация бул Өскөл айыл өкмөтүнүн АТР боюнча тажрыйбасы боюнча бөлүшмөк. Бул азыркы күндө мында кол көтөрүп атат. Урмат Бозгунов кошулса керек. Азыр биринчи бул кандай өттү АТР? Түп районунда Өскөл айыл өкмөтү биригип кандай кыйынчылыктардан өттү? Андан кийин эмне максат менен кайсыл буйруктардын негизинде ушул муниципалдык таза мурас ишканасы түздүү боюнча маалыматты угалы дегенбиз. Мына азыр эми Урмат кошулду окшойт. Урмат, бир аз белги берип кабар берип коесузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү
иш-чаранын катышуучулары, мен Ысык-Көл айыл өкмөтүнүн башчысы Бозгунов Урмат Имангазиевич, бир аз жумуштар менен кармалып калдым. Кечирим сурайм баарыңыздардан. Ысык-Көл айыл аймагында ошо административдик реформанын шартында кандай иштер жүрдү, ошол боюнча мен тааныштыра кетейин. Ысык-Көл айыл аймагында 3 административдик аймактык реформанын алкагында 3 айыл аймак бирикти. Биригип жаңы Ысык-Көл айыл аймагы түзүлдү. Курамына мурдагы Михайловка, Тогуз Булак, Ысык-Көл айыл аймактары кошулду. Айыл аймактын борбору Михайловка айылы болуп эсептелип калды. Азыр айыл аймакка 5 айыл кирди: Михайловка, Ысык-Көл, Тогуз Булак жана Сары Булуң ынтымак айылдары. Жалпы калкынын саны 8745. Бул жерде презентация бир аз мурдараак болуп калган. Ал эми кожолук 1806 кожолукта жайгашкан. Ошол эле 23-жылда бюджети 29 миллион 556 миң. Ал эми өздүк киреши 11 миллион 689 миң. Теңдөөчү грант 17 миллион сомду түзгөн. Бизде ошо USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоордун алкагында ушул жумушчу топ атайын түзүлгөн. Анан жумушчу топ план түзүп, ошо пландын негизинде иш алып барганбыз. Бул жерде ошол планга биз кызматтарды жакшыртуу долбооруда ушул долбоорду кошуп, анан Таза Мурас муниципалдык ишканасын түзгөнбүз. Ошо муниципалдык ишкана бүгүнкү күндө өзүнүн ишин жакшы деңгээлде аткарып жатат. Айылда калктуу конуштарды кыдыруу менен таштандыларды чогултуп, өзүнүн кызматына дагы жайытты дагы кошкон. Ошо жайыт боюнча дагы ишти алып барып атат, сугат боюнча иш алып барып атат. Анан таза суу боюнча эң негизгиси 4 кызматты өзүнүн кызматтарынын курамына негизги кызматтар катары камтып, ушул бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Тарифтерди эсептөө боюнча USAID тарабынан жардамдар берилди. Тарифтер эсептелинип чыгып, коомдук талкуу болду. Эл алдына алып чыктык. Анан ошо элдин колдоосу менен анан жергиликтүү кеңештин сессиясында каралып, жергиликтүү кеңештин чечими менен тарифтер бекитилген. Ошол бүгүнкү күндө административдик аймактык реформанын алкагында бизде ушундай иштер жүрүп жатат. Мына өзүңүздөр презентация менен тааныштыңыздар. Презентациялар көрүнүп атат да? Айгерим презентацияны жылдырып койсоңуз, анткени презентация башы биринчи заголовкасы чыкты. Кийинкилерин жылдырып койсоңуз, бул жерден так маалыматтар бар экен. Ошолор менен бөлүшүп коелук. Урмат, негизги багытын айтып Сиздерде жылып бердиңиз. атабы? Мен жылдырып коюп атам да. Жок, бизде жылбой турат. Если своя школа еще будет по подготовке. Кандай дейсиңер? Мисалы, кыйынчылыктар боюнча, мына мисалы силер Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп, жанагы 414-чү жарлыктын негизинде иш алып бардыңыздар да. Ооба. Анан биринчилерде силерде кандай көйгөй болду? Мына мисалы пилоттук болдуңар, бириктиңер. Мына мисалы азыркы күндө Ирина Михайловна да буга чейин айтып өттү. Мурун суу тармагында эле иш алып барса, муниципалдык ишкана бүгүнкү күндө 4 багытта иш алып барып атат. Элдердин арасында кээ бир жерлерде наразычылык болуп атат. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Коомдук иш-чараларды алып барып атабыз, чогуштарды, жыйындарды өткөрүп атабыз деп айтып өттү. Ошолор жөнүндө бир кененирээк токтолуп айтып берсеңиздер. Кызык. Ошол жерде катышуучуларга ошол маселе бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде ошол илгеркидей эле бир багытта иш алып барып атат. Бүгүнкү күнү аларда биргишсе кандай кыйынчылыктарга душар болот? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз да. Бизде эң негизгиси эле кыйынчылык баягы эми бул административдик реформа деле кыйын эле болду башында. Анткени 3 айыл аймакты бириктириш керек. 3 айылдын
эли ар башка, 3 айыл аймактын бюджеттери ар башка, 3 айыл аймактын 3 айылдык кеңештин депутаттары болгон. Ошолорду бириктирүү максат эң башкысы. Ошол бириктирүү болду бизде. Эң негизгиси. Ошону биз менимче жакшы деңгээлде аткардык деп ойлойм. Анткени баардык депутаттар менен биргеликте мына ушундай муниципалдык ишкананы түзүп, бизде мурда муниципалдык ишкана болгон эмес, анан ошо муниципалдык ишкананын ишин баштадык. Андан сырткары көйгөйлөрдө бизде мына жайыт көйгөйү болду. Анткени 3 айыл аймакта мурда 3 жайыт адиси болгон, жайыт бухгалтерлери болгон, анан төрагалары болгон. Ошолор бизде жайыт көйгөй болуп келген да, ошондуктан бизде эң көйгөйлүү маселебиз жайыт боюнча болду. Андан кийинки маселебиз сугат боюнча болду. Ушу сугатта жанагы сууну алып, сатып алып, ООСтон келишим негизинде алып, кайра элге таратуу жагы көйгөй болду. Муну дагы ошол моментте өздөштүрүш кыйын болду. Анан ошол эле жанагы жайытты айтып атпайбы, ошо жайыттагы деле маселелер, жайытты берүү жагы. Биз ошондо административдик аймактык реформанын алкагында жайыт адистерин алганбыз, бирок ал бир адис жетишкен жок да. Ошол себептен анан биз муниципалдык ишканага бергенбиз. Эми айтып отурса көйгөйлөр бир топ эле болду, анан ошолордун баарына жеңип чыктык. Бүгүнкү күндө жакшы иштерди алып барып атабыз. Рахмат. Буюрса Алуу боюнча дагы көйгөйлөр болду. Урмат мырза, ишиңизге ийгилик. Буюрса мына жерден Токторбаев Андаш кол көтөрүп атат. Сурооңуз бар болсо сурооңузду узатыңыз. Данияро. Бул жерде эми катышуучулар суроо беребиз деп кол көтөрүп атышат. Ошол суроолорду угалык. Меникинен кетип атабы же вообще эчтеке болбой атабы? Мен суроо бере берсем болобу, Акман? Суроо бергим келип атат да. Айта бериңиз. Угуп атам. Айыл өкмөтүнүн башчысына. Мына сиздерде 3 айыл өкмөтү биригип туруп, бир айыл өкмөт болупсуздар. Ысык көл болуп. 3 айыл өкмөтүн бириктиргенден кийин кадрлар дагы өзгөрдү, азайды. Анан бүгүнкү күндө сиздерде ошол өкмөттө канча сотрудник иштеп атат? 4 кызматты бириктирип, бизде да мына жаңы болгондуктан сиздерде ошол тазалыкты, жайытты, анан таза суу, сугат сууларды бириктирип туруп, бир адам иштеп атат деп атасыздар го. Ошолор айыл өкмөттүн алдында да ушундай алдында болуп туруп, бирок бир эле адам башкарып атабы же ошолордун өзүнчө бухгалтері, өзүнчө чилендери, топтой тургандардыгы бардыгы өзүнчө келип. Анан ошол сиздердеги мурдагы бюджет, ошол каралып аткан бюджетке канчалык деңгээлде мындай сиздерге кошумча болду же мына кыйынчылыктарда азыркы күндө? Мисалы үчүн бизде жаңы башталгандыктан ар бир айылда, биздин өзүбүздүн эле Акманда 6 айылда 6 айыл башчы бар эле. Ошол айыл башчылары азыркы күндө дагы деле иштешип атат же алар дагы сиздерде кыскардыбы? 2 айылга 1 айыл башчы болдубу? Кандай болду? Депутаттарга эми 42 элек, биз 31 болгон атабыз, эми кийинки созуктан баштап. Ушуларга токтолуп кетсеңиз, кандай болуп ушулар сизге мындай жакшы жыйынтыктарын бердиби? Ушул боюнча кеткенде, себеби сиздердин тажрыйбаңыздардан улам биз дагы кошулуп атабыз да ушундай болуп. Татаалдыктар өтө көп жаралып атат. Справка алганда, мынакей пособие болгондо, бүгүнкү күндө жанжал, ушул жайыт, жаңы башталып атат, сугат суу, азыр эгиндер эгилип атат. Ушулардын баарына жанжалдар көбөйүп атат да, ушуларды кандай чечтиңиздер? Канча адам иштеп атат ошол кызмат көрсөтүүдө?
Рахмат, жакшы суроо болду. Бизде жанагы орто жактарын укпай калдым. Могу аяк жагын анан баш жагын жакшы угулду да. Мен да бу жолдо болчумун да анан анча угулбай атат. Бу башында азыр кызматкерлер боюнча 3 айлык аймак бириккенден кийин негизи мамлекеттик муниципалдык негизинде азыр бизде 177 токтом күчүн жоготту. 52 токтом менен сиздердикиндей эле токтом менен иш алып барып атабыз. Жаңы чыккан жанагы. Анын негизинде бизде азыр 9 мамлекеттик муниципалдык кызматкер, анан айыл башчыларды алдык. Андан сырткары мен өзүмдү кошкондо 9 болдук. Андан сырткары айыл башчылар, анан 4 дагы кошумча ВУЗ Алар бар. ВУЗ ирригация жайыт, анан дагы бир ошондо 2 ВУЗ, ошондо 4 кызматкерди биз эмеге алдык да. Контракт негизинде. Ал эми бул контракт негизинде алынган жайыт менен ирригация адиси булар баягы документацияларына жанагы муниципалдык ишкана акча жагын чогултат, мисалы жайыттын акчасын чогултат, жанагы малды кайсы жака жана графиктери түзүлөт эмеспи? Графиктери түзүлөт эмеспи? Мал жайуу графиктеричи. Угулуп атабы? Ооба. Ошонун негизинде малдарды жайып, ошонун негизинде иш алып барат муниципалдык ишкана. Ал эми тиги 2 адис ирригация боюнча жанагы жайыт боюнча адистер болсо өзүлөрүнүн иш кагаздары менен иш алып барышат. Алар жанагындай инвесторлор жайыт жерлерден чыгып, мисалы жер сураса ошолорго жардам берет, договорлорун түзөт, ушундай да. Анан кошумча муниципалдык ишканага да мындайча айтканда жайыт боюнча жайыт адиси куратор болуп калат. Ошо биргеликте иш алып барат. Ирригация боюнча ирригация адиси иш алып барат. Бирок ошол эле учурда муниципалдык ишканада дагы ошол эле кызматтар бар, каралган. Анан менин суроомда ошол адистер жетишип атабы, айлыктары ошолорду канааттандырабы? Же иштебейм деп качкандар болуп атабы? Өтө бир адамга 4-5 иш коюлуп атат да. Урмат мырза, суроо угулдубу, түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү эле болду да. Ооба, мен кийинки суроомду бердим эле да. Ошону жооп бербей жолдомун деп атасызбы? Кайсы суроо бердиңиз эле? Мындай эле кыска эле айтып койсоңуз. Булар ооба, кыска эле мен суроо берип атам. Ошол кызматкерлер бир адам 4-5 ишти кошо аткарып атыптыр мынакей. Ошолордун иштебейм деп качып кетип аткан жокпу силердин практикаңарда? И айлыктары кандай болуп атат? Ошол канааттандырабы ошол иштеген кызматкерлерди? Ооба, түшүндүм. Жанагы контракт негизинде иш алып барып аткандарды айтып аткан турбайсыздарбы? Ооба. Ошондуктан бизде негизи андай болду. Баягы иштебейм дегендер да болду. Мен иштебейм, ыраазымын, же мамлекеттик кызматкер болбосом, зарплата кенедей эле. Көбү качып кетип атат. Отказ башында берди. Ошол себептен биз жанагы кызматтарды биргеликте иш алып баруу жагын карап чыктык да. Жанагы муниципалдык ишкана менен азыр мисалы менин жанагы ирригация боюнча адисим ирригацияны бир иш алып барышат. Ирригация тармагын, суу тармагын, сугат тармагын. Ал эми жайыт боюнча бир биздеги контракт менен алынган жайыт кызматкери эмнеге жетишмек эле? Эчтекеге жетишпейт да. Ошол себептен жетишпейт да, ошону айтып атам да. Берип, муниципалдык ишкана дагы баягы эки адам болуп ошол биргеликте иштешип, анан кошумча келишим менен алса болот экен да, значит да? Ооба, ошентип атабыз да. Анан бул эми жана эки эле кызмат боюнча. Калган кызматтар да көп да бизде, өзүңүз билесиз. Ооба да, көп да. Налог бар ал жерде. Башка бар. Бизде налог менен мисалы статты биз өзүбүздүн ичибизге калтырдык дагы. Анан экономист, статист эмес беле, мисалы мурун атычы. Ооба. Ал эми булар эми экономика жагы боюнча деле көп иш алып барган эмес. Анан ошол себептен ооба, биз азыр жана киреше жана
статистика боюнча адис деп экөөнү бириктирдик. Анткени киреше боюнча адистики көп жумуштары азыраак болчу да, ошону карадык. Ооба. Бизде да ошондой болуп атат. Ошолорду кызыгып биз да ошо катышып атабыз да. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Токторбаев Андаш мырза, сиз да кол көтөрүп аттыңыз эле. Суроо берет белеңиз. Так, ал кишиде суроо жок болсо керек анда. Урматтуу катчылар, дагы суроо бере тургандар болсо, толуктай тургандар болсо. Даниярова, эгер Урмат байке, сиздин микрофонуңуз өчүп калды. Бир нерсе айтайын дедиңиз окшойт. урматтуу катчылар, рахмат. Ушу жанагы USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна да мен ыраазычылык билдирет элем. Анткени ушу биздин муниципалдык ишкананын ишинде жанагы уставтарын түзүү боюнча усулдук жардамдары, анан жанагы жайыттын кызматын ошол жака киргизүү боюнча сунуштарды берип, ушул долбоорго ыраазычылык билдирем. Ошол долбоордун негизинде биз ушул иштерди аткардык. Анан жанагы таза суунун тарифтерин иштеп чыгуу, жана катуу тиричилик таштандыларды чыгаруу боюнча, ошолор боюнча тарифтерди иштеп чыгууда салымы чоң долбоордун. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык билдирем USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна. Рахмат. Ал биздин өнөктөштөрүбүз, башынан айтып өттүк. Ошо кишилердин колдоосу менен бүгүнкү иш-чараны уюштуруп отурабыз. Урматтуу катышуучулар, ушул айыл өкмөттүн башчысына, жолсуз эле муниципалдык ишкананын жетекчисине суроолоруңуздар болсо, азыр бизде дагы бир 5 мүнөттүк убакыт бар, анан кийинки презентацияга өтөбүз. Ошондуктан азыр суроолоруңуздар берсе ошол жерден суроо тактап алалык. Анткени булар биринчи болуп Кыргызстан боюнча пилотко катышып, АТРден өтүп, анан жанагындай 4 багытта алып барган муниципалдык ишкана түзүп, бүгүнкү күндө иш алып барып атышат. Ошондуктан суроолоруңуздар болсо ошол жерден тактап суроо берип алалык. Толуктай турган болсоңуздар, толуктооңузду дагы күтөлүк. Даниярова, мен дагы азыр суроо берчилер чыкканча айта берейин, Айта бер, урмат, айта бериңиз. Бизде 5 айыл аймак түзүлдү да, мурда 13 айыл аймак болсо, азыр 5 айыл аймак түзүлдү район боюнча. 5 айыл аймактан ушул 4 кызматты бириктирген ушу биздин эле айыл аймак болуп калды да. Анткени көбүнчө калган 4 айыл аймак ушул 4 кызматты бириктирген жок. Жайыт адис жана контракттын негизинде алынган жайыт адис азыр жайыт боюнча жалгыз гана иш алып барып атат. Айыл өкмөттүн адиси болуп эле ошол бир эле гана адис. Же кээ бир айыл аймактар 2-ни кошуп берди, чоңураак айыл аймактар. Болгону 2 адис иш алып барып атат да. Бизде муниципалдык ишканадагы иштейт. Ал эми баягы контракт негизинде алынган муниципалдык кызматкер, эми баягы кызматкер да биздин. Ал болсо баягы ошол ишин координациялап муниципалдык ишкананын ушундай иштерди алып барып атат да. Суроо берсем болобу? Дагы мен Акман. Сиздердин ошол айыл өкмөтүндө бардык айылдар таза суу менен камсыз болгонбу? Бизде бир эле айыл, 5 айыл болсо бир эле айылыбыз таза суу менен бир 80% камсыз болгон. Калган айыл аймактарыбызда таза суу жокко эсе. Ошо да ошондой проблемалар көбөйөт да. Биздин Акманда дагы азыр 5 чоң менен Акман бириккенден кийин почти 12-13 айыл болот. Именно Акмандын өзү 4 айылында суу жок да, таза суу жок. Кудуктар.
мына ушундайларга келгенде маселелер жаралып атат. Ошон үчүн сиз төртөөнү бириктирип иш алып барабыз дегенде көбүнчө ушу таза суудан дагы маселе көбөйүп атса керек деп атам да. Бизде суу жоктугунан бизде да ушундай маселелер көп. Ооба, азыр тем более мына жаз келип иштеп, анан жаздын бир күнү 1000 күнгө өтөт демекчи. Азыр таза суу көйгөйү эң биринчи башталып, мына таза суу көйгөйүн чечип жүрөм өзүм, ошо Каракол шаарында жүрөм азыр. Жакшы экен. Таза суу Рахмат. көйгөйү бизде абдан көйгөй. Анткени бизде илгери уксаңыз керек сиз. Жанагы сухой хребет деп коет биз жакта. Ошондуктан бизде сугат суу дагы, таза суу дагы эң көйгөйлүү маселе. Бизде да ушундай Акманда. Суу талаш, таза суу жок. Суроо берсем болобу? Ооба, бериңиз. Урматтуу мына айыл өкмөттүн башчысы, сиздерде бизде бир ишкананы алып баруу өтө кыйын болуп атат. Мисалы үчүн таза суу, сугат суу, жайыт жана коммуналщиктерди бириктирип койгондо бул типа кооператив тибинде иштешеби? Кандай болот эми? Бир жетекчи башкаруу ошо төртөөнү. Анан кийин жана дагы ушу суроо болду, бирок мен ушу түшүнбөй калдым. Бухгалтери бирөө эле болобу же ар кимисиники бухгалтер болуп филиал катарында болобу? Ушуну бир тактап айтып берсеңиз. Рахмат. Рахмат. Бизде азыр мына мага чейин муниципалдык ишкананын директору сүйлөгөн экен. Ал киши деле айтса керек өз сөзүндө. Азыр ал жерде 19 кызматкер иштеп атат. Ар бир айылга таза суу боюнча оператор жана бирден кароолчулар каралган. Андан сырткары ошол директору анан бир иш алып барат. Бир эле бухгалтер. Таппай койду баягы. Бир эле бухгалтер иш алып барат. Бир эле төр айым. Анан калгандары ошол адистер ошол жерде иштеген. Бир эме боюнча адис жанагы техникаларды кароо боюнча жана бир мусор ташыган машиненин айдоочусу, жанында мусор таштандыны жүктөгүчтөр 2 адам. Анан жайыт жана ирригация боюнча бир адис ошол. Кошумча суроода мен өзүм Лейлек районунун Кулунду айылындагы айылдык кеңештин депутаты Ташбекова Бузейнепмин. Дагы бир кошумча суроода ошол. Анда сиздер муну колхоз Өскөн мырзанын депутаты экенсиңер да, эми Өскөн аман Ооба, Каримовичтин депутаты боламын. Азыр эми сиздердики ошондо типа же кооператив же колхоз түрүндө эле болуп атат экен да, ошол оор болуп калган жокпу деп атамын да. Анан сокращение болгон эми адистериңиздерди каяка жайгаштырдыңыздар же сокращение кылып эле ошо боюнча аларды жумушсуз калтырып койдуңуздарбы? Жок, Кудайга шүгүр, бизде сокращение болгондор кайра жумуш менен камсыз болду. Бир кызматкерибиз райондук мамлекеттик администрацияга көтөрүлүп кетти. Бир кызматкерибиз Кудай буйрса жаңы бала бакча ачалы деп атканбыз. Ошо бала бакчага директор болгонун сурат. Калган кызматкерлерибиз ошол контракттык негизде кызматка алынды. Анан болгону биздин орун басарыбыз кыскарды. А кишини да буйрса жумуш менен камсыздайлык деп атабыз, бир райондук мекемеге жетекчи кылсакпы деп. Ошо азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакшы экен, анда чоң рахмат. Кечирип коесуздар, мен дагы бир суроо берсем болобу айыл өкмөтүнүн башчысына? Бериңиз. Катышуучулар. Мына 3 айыл өкмөтүн бириктирдик деп атасыздар. 3 айыл өкмөтүндө 21ден сотрудник болгондо дагы 63 сотрудник болот да. 3 айыл өкмөткө бириккенде. Сиздерге келгенде азыр мамлекеттик кызматкерди гана эсептеп атасыздар. Анан сиздер азыр келишимдер менен дагы алып атыпсыздар. Азыркы жооп бергениңизге рахмат. Централизация учетко турат, анан иш менен камсыз болот. Бүткөндөр бул системада иштегенде мен. Анан азыр сиздер
келишим менен алып атасыздар, башка кылып атасыздар. Ошо 3 айыл өкмөттүн биригип 63-тен примерно айтсам. Ошондо сиздер келишимдер менен алып атканда бир жок дегенде бир 30 кызматкер алып койгон окшойсуздар деп атам да. Же 40бы? Ана мамлекетке канчалык деңгээлде ошондо пайда болуп атат? Сиздер кайра эле келишим менен ошону алып атасыздар. Алар кыскарсын деп туруп 3 айыл өкмөттү бириктирип туруп бир ысык көл айыл өкмөтү эле кылып койду. Мына бу жерде 3 айыл өкмөтү биригип бир эле айыл өкмөт болуп калды да эми. Үчөө бирикти, кыскарды дегенге кетип атат. Бирок келишимдер менен кайра эле ошолор толукталып барып калып аткан жокпу? Мамлекетке канчалык деңгээлде ошол мындай эме жакшы жагы көрүнүп атат демекчимин да мен. Себеби бардык эле кызматкерлер биригип бизде деле 3-4 бир 2ден 3төн 4төн бир 6дан кыскарды, но калганы кайра эле келишим менен барып атышат да. Ошондо кыскарууга өттүбү же кайра эле ошо сиздер алып 40га же 30га апарып койдуңуздарбы кызматкерлерди? Ал жактан кыскаруу деп атат. Рахмат. Туура эмес суроо берип койсом капа болбойсуз. Жок, рахмат, туура эле. Сиздин оюңуз туура эле. Анткени сиз эми баягы бизде мурда чоң айыл өкмөттөр катары көрүп атасыңарго. Бизде кичинекей 3 айыл өкмөт болгон. Азыр бизде общий бириккенден кийин 25 жана айтып атпаймынбы, айыл башчылары менен кошкондо 25 4 айыл башчыны кошкондо 25 мамлекеттик муниципалдык кызматкер болгон. Өзү чоңураак өкмөттөн башталаптыр да, өзү кичинекейди бириктирип алуу ушундай иш болуп атабы деп атканым. Жок. Бизде ошол жанагы депутаттуу Ошон үчүн силерде иштөө жеңил экен да. 11 депутат болчу да, бизде 11 депутат. Бизде 21ден 42 болдук. Бизде азыр 11ден 3 айыл өкмөт бириккенде 33 депутат болдук. Кичинекей экенсиздер. Ошон үчүн ушундай болуп атыптыр. Ооба, мен да таң калып атам да. Бу кыскарды деп алып туруп эле кайра келишим менен алып атсаңыздар. Кunduzхан айым, мен бирөөсү түшүндүк, туура түшүнүңүздөр. Ата азыр бул башкаларга да мүмкүнчүлүк берели, суроо берсин. Суроо беришпей аткандан берип атпаймынбы? Андан кийин онлайн конференция. Рахмат. Суроо берсин болобу? Бериңиз. Сейитова Айсалкын. Менин сүрөтүм көрүнбөгөнү жаман болду. Мен Лейлек районуна караштуу Эскочу айылында, Бешкент айыл өкмөтүнө караштуу Эскочу айылында айылдык кеңештин депутатымын. Бул сабакка кеч калып келдим дагы, менин сабагым бар эле. Бул сабакты кайттан толук көрүп алсам болот. Туура, сурооңузга мен жооп берип коеюн. Бүгүнкү иш-чарабыздын баары тең бүгүн күнү жазылып атат. Анан ошол эмне үчүн катталды деп атабыз? Катталсаңар, бул менен бөлүшүп койбойбуз кийинчерээк. Макулбу? Ошондуктан чатта катталып, ким каяктансыңар аты жөнүңөрдү так жазсаңыздар, запись жүрүп атат, ошолорду кийин бөлүшөбүз. Рахмат. Данияр мырза, мен эгер уруксат берсеңиз. Так, кандай кылалы, урматтуу катышуулар? Урмат мырзага ыраазычылык билдирелик. Буюрса эми булар биринчилерден болуп иш баштап атышат. Жанагы суроолорубуз мындай болгон, 4 багытты иш алып барып, бир жетекчи болуп атабы, бир бухгалтер болот. Ооба, бир жетекчи, бир бухгалтер болот. Жанагы 4 багыт, 4 бөлүм болуп калат. Кийин чоңойсо бөлүм башчылары болуп калышы мүмкүн. Ошону тилейлик. Ишиңиздерге урмат мырза ийгилик каалайлык. Биринчилерден болуп чоң иш баштап атасыздар, өрнөк болуп атасыздар. Кийинки дагы ийгиликтүү тажрыйбалар менен бөлүшөсүзгө деп биз дагы күтүп турабыз, сырттан көз салып турабыз. Болуп калса жайгаштырып жайылтууга биз ар дайым даярбыз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат чоң. Сиздерге да ишиңерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу катышуучулар, анда бизде кийинки презентаторубуз бар. Бул муниципалдык ишканалардын тарабынан товарларды жана кызматтарды көрсөтүү сатып алуулар, жол жоболору боюнча, сатып алуулар боюнча эксперт Дастанбек Уланбек уулу. Дастанбек мырза барсызбы? Анда кийинки могул регламент менен түз жүрүп так жүрүп атабыз. Мына регламент боюнча азыркы убакыт сиздики. Чоң рахмат. Бар угулуп атамбы? Угулуп атасыз, ооба. Анда эмесе мен дагы бардыгыңыздарга саламатчылык тилейм. Урматтуу катышуучулар, эң алгач мен ушу
Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясына дагы бир ирет ыраазычылык айтып кетейин дейм. Анткени ушундай аянтчаларды түзүп, Кыргызстандын ар булуң бурчунан чогултуп, сиздерге маалымат жеткизүүдө өтө көп чоң иш алып келишет. Андан дагы бүгүн замандын талабына ылайык ушинтип алыстан болсок дагы бири-бирибиз менен үнүбүздү угуп, жүз көрүшүп, сабак алып отурабыз. Эмесе, урматтуу катышуучулар, бүгүн биз сиздерге айталы деген сабак өзүңүздөр билесиздер. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бөлүнүп, реформа жүрүп атат. Анын ичинде өзүңүздөр билгендей жанагындай муниципалдык ишканалар түзүлүп атат. Бүгүнкү күнү ошол муниципалдык ишканалардын сатып алуулары кантип товарларды, жумуш, кызматтарды сатып алат, ошол жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Эмесе, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин, биз мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы, Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндө аракеттеги мыйзамы өзүнүн жоболору менен атайын ушул муниципалдык ишканалардын сатып алууларын мындан ары жөнгө салбай калды. 2022 жылдан тартып, май айынан тартып. Жөнгө салбай калды дагы, бирок аларга кандайдыр бир баары бир сатып алуу эрежелери керек. Бул сатып алуу эрежелери министрлер кабинетинин 301 номурлуу 10-22 жылы чыккан токтому менен атайын жоболор иштелип чыгып бекитилди. Мына кече жакында эле 24 март 24 жылы 146 номурлуу токтому менен мен жогоруда айткан 301 токтомго өзгөрүү кирди. Толуктоолор кирди. Ушул эки токтомдун негизинде атайын жанагы мамлекеттик агенттик бар. Өзүн башкаруу жанагы мамлекеттик кызмат боюнча. Бул агенттиктин атайын буйрук иштелип чыгып, бул буйрук 8 февраль 24 жылы бекип отурат. Бул сиздер жетектөөгө алып, ушул документтерде, ченемдик актыларда көрсөтүлгөн нормаларга ылайык мындан ары сатып алуу жүргүзүшүңүздөр керек. Анан ылдый жагында атайын баягы жазык кодекси, атаандаштыкка каршы деген баягы жарата турган коррупцияга каршы деген дагы мыйзамдар бар. Буларды да эсиңиздерге сала кетейин дедим. Анткени себеби кандай сатып алуулар болбосун, бул мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптерге ылайык дагы иш алып барышыңыздар керек. Эми мен жаңы эле атап өткөн документтер мына номурлары чыгып, бул документтер менен тааныштыгыңыздар болсо керек деп ишенем. Албетте, мага бөлүнгөн азыркы жарым саат ичинде мен сиздер менен толук эреже тартип бар жогун айтып бере албайм. Муну үчүн атайын ошол академиянын алдында, Амутсанын алдында курстар уюштурулуп, 2 күндүк, 3 күндүк курстар бар. Ошол курстарга дагы жазылып, катталып, ал жерден тиешелүү сабактарды аягына чейин өтүп алсаңыздар болот. Эми мен сиздерге суроо берейин дедим, урматтуу катышуучулар, айрыкча муниципалдык ишканалардын кызматкерлери. Айтсаңыздар, сиздер бүгүн кандай сатып алуу жүргүзүп атасыздар, кайсыл методдорду колдоносуздар? Деги эле ушул методдор менен тааныштыгыңыздар барбы? Мына айрыкча баягы былтыр өткөн же болбосо башынан бери иштеп жанагы реформаны көрүп калгандар. Сиздер дагы ушул жаатта бир тажрыйбаларыңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер жакшы болот эле. Же болбосо ушул жагынан да кандай көйгөйлөр болду, кыйынчылыктар болду, кантип чыктыңыздар? Анан ошол жердин оң терсин көрүп алып, жалпыга жайылтканыбыз оң болот эле. Эмесе,
Бул мен айткан документтерде 3 сатып алуу методу аныкталды. Чектелген деп коебуз. Бул конкурс жолу менен өтө турган метод. Жөнөкөй сатып алуу дейбиз, простая закупка, жана түз сатып алуу. Бул кандай сатып алуулар болбосун, сөзсүз түрдө муниципалдык ишкана ушул жогоруда аталган документтердин талабына ылайык иш жүргүзүшү керек. Эгерде конкурстук сатып алуулар жүрүп аткан кез болсо, атайын система деп коебуз. Система эгерде жана 301 токтом менен жалпы өзүңөрдүн сайтыңарды башка дагы сайт, интернет булак сайттарын кошуп айта турган болсо, кийинки кирген жанагы 146 токтом менен өзгөрүүлөрдө киргенде бир гана электрондук тутум аталды. Бул өкмөт закупки KG деген адресте. Аны дагы азыр мен мүмкүн болсо сайтта да көрсөтүп берүүгө аракет кылам. Ошол сайт аркылуу катталып, сатып алууларыңыздар ошол сайт аркылуу гана жүрүшү керек болду. Эмесе кандай дагы сатып алуулар бар десеңиздер, мына мен методдору дебедимби? Бул чектелбеген ыкма деп коебуз. Чектелбеген ыкманы кайсыл сатып алууларда колдонушуңуздар керек. Бул экран слайдтарда көрүнүп отурат. Мен жана жогоруда айткандай ар бирине тереңирээк токтолуп кете албайм. Убактыбыз тар. Жалпысынан ушуларды айта кетейин. Эмесе чектелбеген ыкманы баягы сиз сатып алып аткан товардын же бир кызматтын, жумуштун сапатына басым жасай турган болсоңуз, жана сизге келип катыша турган катышуучунун квалификациялык деңгээлин жогору болушун каалаган учурда сиз ушул метод менен алсаңыз болот. Чектелген метод дегенибиз бар. Бул чектелген метод чектелбеген методдон айырмаланып, сиз конфиденциалдуу деген сатып алууларга колдонула турган метод. Конфиденциалдуу деп, мисалы үчүн, ар кимиңиздер кылат бара турган ишиңиздерге багытыңыздарга жараша, качан гана сиз ала турган буюм терим бир чектелген берүүчүлөрдө болсо, ошол эле кезде сиз сатып алууңузду кеңири ачык айтып сатып албай турган сатып алуулар болсо, ушул метод менен колдонуп алсаңыздар болот. Жөнөкөй сатып алуу дейбиз, простая закупка. Бүгүнкү күндө бул сиздерге 3 миллион сомго чейинки сатып алууларды ушул айтылган экранда турган учурлары дал келсе сатып алууга жол берет. Бунун учурлары өтө көп. Негизи сатып алууну жүргүзүш үчүн ар бир муниципалдык ишкана эмне кылыш керек? Ал муниципалдык ишкана сатып алуу бөлүмүн түзүш керек. Же болбосо бир сатып алуу адисинин болушу талап кылынат. Сатып алуу бөлүмү түзүлүш керек качан? Качан ал муниципалдык ишкананын бюджети кеңири чоң болгон жана сатып алуулары байма-бай жүрүп аткан муниципалдык ишканалар тийиштүү бөлүм түзүп, ал бөлүмдө ылайыктуу, татыктуу квалификациясы бар адистер менен толуктап камтып алып иш кылса жакшы болот. Болбосо жанагындай өзүңүздөр саныңыздар чектелген болсо, атайын бир сатып алуу адисин кызмат штаттык бирдик карап коюп алсаңыздар болот. Кадимки эле мурдакы мамлекеттик сатып алуулар сыяктуу бул жерден дагы сатып алуу комиссиясынын, конкурстук комиссиясынын курамы түзүлүп, ошол комиссия тиешелүү иш алып бара турган болот. Ар бир сатып алууга жетекчи тарабынан атайын конкурстук комиссия түзүлөт дагы, ар сатып алууга. Жана ал комиссиянын иши ошол сатып алуунун жыйынтыгында жеңүүчү аныкталып, келишим түзүлгөн болсо,
бул конкурстук комиссиянын иши аяктаган болот. Сөзсүз түрдө сатып алуу ошол жоболордо айтылган этаптардан өтүш керек. Биринчи этабы пландоо, жеңүүчүнү табуу, берүүчүнү поставщик деп коебуз. Аны менен келишим түзүү жана келишимдин шарттарын так даана аткаруу, аны аткарууну талап кылуу. Ушул этаптарга келгенде сиздер бул ишиңиздерди пландап аткан кезиңиздерде сөзсүз түрдө эң биринчи өзүңүздөрдүн муктаждыгыңыздар, зарылчылыгыңыздар болот, ошого ылайык келип чыгат. Ал эми бул муктаждык, зарылчылык сиздин муниципалдык ишкананын көздөгөн максатына ылайык түзүлүш керек. Ар бир муниципалдык ишкананын максаты болот. Бириңер таза суу болосуңарбы, тазалык болосуңарбы, жайыт болосуздарбы, эгерде сиздер сатып алууну туура так жүргүзүп, өзүңүздөргө керектүү товар буюм теримдерди туура сатып албасаңыздар, ал муниципалдык ишкананын көздөгөн максатына жетпей калуу коркунучу турган иш. Пландаганда кадимкидей эле буйртмалар, заявкаларды чогултасыздар. Буйртма заявка дегенди айрыкча өзүңүздөр менен эле макулдашылып берилиш керек баягы структуралык бөлүмдөрүңүздөрдөн. Же айыл өкмөттүн заказы болобу? Жана жогоруда жакшы айтпадыңыздарбы? Ирина айым айтты, ушул муниципалдык ишканалардын ишин жандандырып, алдыга сүрөй турган болсок, муниципалдык ишканалар көрсөткөн кызматтарды башкалар дагы сатып ала тургандай болуш керек. Ошондо бюджеттин акча түшөт дагы, иш жүрөт. Ал эми ошол сатып алуу жүрөрдө сөзсүз жанагы план, буйртма. Мунун негизинде кайра эле буйртмалар келе берет, аны алып бер, муну алып бер деп. Бирок сиз баасын билишиңиз керек. Баасын билиш үчүн кадимкидей эле рынокты мониторинг кылып анализ жүргүзөсүз. Ким канчадан сатып атат? Ким канчадан сатып атат дегенде ошол эле турган жериндеги баа эмес, базардагы же дүкөндөгү. Ал баага сизге келип түшө турган, болушунча чыгымдын баарын камтый турган чыгашаларды, салыктарды, башка төлөмдөрдү эске алып туруп, баасын коюшуңуз керек. Ошол баа менен жанагы мен жогоруда айткан методдорду тандап алып, кайсынысына дал келсеңиздер, ошол метод менен сатып алууга барышыңыздар керек. Ал үчүн кадимкидей баягы берүүчүгө талап шарттарды коесуздар. Мүнөздөмөсүн, катыша турган берүүчүнүн, болочоктогу берүүчүнүн квалификациялык деңгээлин, аны тастыктай турган, тиешелүү далилдей турган документтерин кошо сурап, анан аталган комиссия, конкурстук комиссия тандап баалап ишин алып барыш керек. Келишим түзүлгөндө дагы келишимдин шарттары билесиздер, бүгүнкү күнү келишимдин шарттарын жөнгө сала турган жарандык кодексибиз бар. Ошол жарандык кодексте айтылган тартипке ылайык келишимдер түзүлүшү керек. Бирок болочоктогу келишимдин шарты алдын ала баягы сатып алуу документи менен кошо жарыяланыш керек. Андан соң келишимде тараптар бири-бирине алган милдеттерди так даана аткаруу үчүн администратор контракта деп коебузбу, же болбосо жанагы билесиздер бухгалтериянын түздөн-түз бир милдети бар эле, бул ушул келишимдерди администрирөө. Материалдык бухгалтердин милдети. Сиздер ушул кайталоо жана дублирование кызматтарды кайталоо болуп калбаш үчүн же бухгалтерге жүктөйсүздөрбү, же атайын адис аласыздарбы, ушул жагын карап иш алып барсаңыздар. Сөзсүз түрдө мен жана айтып атпаймынбы, сатып алуу бөлүмүн түзүшүңүздөр керек, же болбосо ошол эле бөлүмдүн милдеттерин бир атайын адиске жүктөйсүздөрбү, же бар бир бөлүмүңүздөргө жүктөйсүздөрбү кошумча милдет катары, муну өзүңүздөр чечесиздер. Өзүңүздөр чечесиздер, ошол эле кезде жанагы жүктөйт деген ушу экен деп эле бир кишиге баардык милдет кызматты үйүп салып, ал киши эртең кыймылдабай, баспай калса дагы болбойт.
жүктөсөңөр тиешелүү татыктуу кошумча айлык акысын карап бере тургандай, эмгек кодексинин талаптары, шарттары бузулбай турган шартта жүктөшүңүздөр керек. Эми бул слайдтан көрүп атасыздар кантип баягы уюштуруш керек. Мен жаңы элеки ооз эки айтып берген учурларым. Бул жерден эң негизгиси сиздерди сатып алуу жана мамлекеттик сатып алуу мыйзамынан эмнеге чыгарды? Сиздерге болушунча мүмкүнчүлүк берип, колу бутуңарды бошотуп коюуга шарт түзүлдү. Колу бутуңарды бошотуп коет деген сөз, баягы мамлекеттик сатып алуулар сыяктуу сиздер убакытты көп коротпостон ыкчам түрдө аракет кылып, өзүңүздөргө тийиштүү сатып алууларды жүргүзө ала турган шарттар жазылды. Эң биринчиден айрыкча баягы күнүмдүк керектелүүчү азык түлүк же ошол эле жергиликтүү сиздер аймактан же Кыргызстандын ичинде өндүрүлгөн товарларды алардан түз сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдуңуздар. Атамекендик товар өндүрүүчүлөрдөн түз сатып алсак, бул биринчиден аларды бир кандайдыр бир деңгээлде аларга шарт түзүп, аларга көмөк көрсөтүп, аларга кандайдыр бир стимул бере турган болдук да. Жана мен жөнөкөй эле ошо дыйкан фермер болсом, бирдемемди эксем, мен ошо дыйкан фермер катары кандайдыр бир кагазым тийиштүү вет службалар болобу, сан службалар болобу, алар тарабынан тастыкталып, алардын лабораторияларынан өтүп, сиздер өткөрүп аткан сатып алууларга мен түз катышып сата тургандай болушум керек. Ал үчүн мен алдын ала сиз эмне аларыңызды билиш үчүн сиз жана сатып алуу планын алдын ала иштеп чыгып, эртерээк жогоруда айткан сайтка жайгаштырышыңыз керек. Жана мен товар өндүрүүчү ошо сиздин болочоктогу сатып алууга даярданып, катышып, же болбосо мен экөөбүз түз келишим түзүү жолу менен сатылбай талаадан терип кеткиле бекер берем, же талаадан терип кеткиле 10 сомдон эле берем деген жарыялар Кыргызстан боюнча тараган. Бул дыйкан бир жыл даярданып, кылган эмгеги акталбай талаада калып отурат. Ошол эле кезде муниципалдык ишкана бала бакчага болобу, мектепке болобу, же бир ооруканасына болобу, ошол продуктыларды кадимки жана тендер деп, тендерине 50 сом, 30 сомдон келип кымбат алган учурларыбыз бар. Мындай кылбай, жанагы сата албай калган дыйкандар менен биригип иш алып бара турган болсоңуздар, жана эки тарапка тең жакшы дегеним ошо. Эми конкурстук комиссия. Конкурстук комиссияны айттым, бул ошол өздүк курамдын ичинен түзүлө турган комиссия. Эмне милдет аткарат? Сатып алуу документин кадимкидей эле иштелип чыкканда булар тастыктап берип бекитиш керек. Жана баалоо тандоо талаптарын өздөрү коет дагы. Ошо өздөрү койгон талапка ылайык кийин сунуштар ачылып, баалоонун кези келгенде тандап баалап жеңүүчүнү аныктайт. Жеңүүчүнү аныктаган шарттары, караган шарттары мен жогоруда атаган слайдтардын баарында берилип отурат. Пландоо жөнүндө дагы эгерде кыскараак десеңиздер, мына кайсыл мөөнөттө, анын ичинен ким эмне кылыш керек, мына ушул сыяктуу бири-бириңиздерге болгон милдеттерди тактаана жазып алсаңыздар, мен жана айтпадымбы? Гамсумонун буйругу менен жобо бекитилди. Ошол жободо мисалы үчүн жалпы эле муниципалдык ишкана аны кылыш керек, муну кылыш керек деген учурлар болушу мүмкүн. Бирок муниципалдык ишкананын ичинен конкреттүү түрдө ким эмне кылаарын өзүңүздөр дагы ички жобоңуздарды иштеп чыгып,
ошону менен бекитип алсаңыздар болот. Болбосо бүгүнкү күндө айрыкча могу реформанын кезинде биригип, чоңоюп, кошулуп, сокращение болуп, башка болуп, адис бар, жок. Ким эмне кыларын билбей калган учурлар бар. Эгерде адис өзүнүн жумушун так даана билсе, ал жумушу атайын жанагы кызматтык должностная инструкция деп коебуз. Ошол нускамаларда бекитилип берсе, кийин ошол адистен, кызматкерден ишин тактыгын аткарылышын сурасак болот. Эгерде андай иштелип чыккан жоболорубуз жок эле, ооз-эки, аны кыл, муну кыл дей берсек, ишибиз кыргызча жүргөн болуп калат. Бул баягы пландоо жөнүндө, планды да алдын ала пландаңыздар дедим. Ушул жерден дагы бир эсиңиздерге салып койгум келет. Сиздерде байкалган көп көйгөйлөр бүгүнкү күнү сатып алууңуздар жүрбөй келет. Биринчи адистин жоктугу. Экинчи, адисиңер бар болсо дагы жарыя бересиздер, ал сатып алуу натыйжа алып келбейт. Же берүүчү келбей коет сиздерге. Эмне үчүн келбей коет? Көп себептери бар. Биринчиси, сиз ала турган көлөм аны кызыктырбайт. Сиз ала турган баа аны кызыктырбайт. Сиз төмөн баа коюп койгонсуз. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө бизде либералдуу баа дейбиз рынокто. Өйдөлдүй болушу баа көп факторлордон көз каранды. Демек, аны баягы берүүчү алдын ала бааны болжоп бере албайт дагы. Ошондуктан сиз менен 1 жылга же жарым жылга алдын ала келишим түзө албайт. Себеби ал тобокелчиликтерин эске алат. Бунун үчүн сиз тескерисинче ошол болочоктогу берүүчүнү кызыктыра турган көлөмдү сатып алышыңыз керек. 1 жылдын көлөмү, же болбосо өзүңөр ичара биригесиңерби дагы. 2 айыл өкмөт бириккиле, айыл аймагы бириккиле керек болсо, же бир район бириккиле. Мындай дагы шартты карап көрсөңүздөр болот. Себеби ушунда биздин көлөмүбүз көбөйөт дагы, болочоктогу сатуучу кызыгат, ушу катышайын деп. Антпей биздин өпчап болгон көлөмүбүзгө эч убакта жана чоң фирмалар келип катышып бизге баасын бербейт дагы. Биз айлабыз кетип, эптеп сатып алуу амалы кылып, жаныбызда саткан киоск болобу, дүкөн болобу, аны менен жасалма болсо дагы бир келишимдерди түзгөн учурларыбыз жок эмес. Бул туура эмес. Буга мыйзам жол бербейт, тартиптер жол бербейт. Тескерисинче атаандаштыкты жарата тургандай, сиз бардык берүүчүгө бирдей шарт түзүп берүү менен чакырышыңыз керек. Ушуну пландоо кезинде эле эсиңиздерге алып жүргүшүңүздөр керек. Сөзсүз эле ай сайын эле баягы күйүүчү майлоочу майды ала берүүнүн кажети жок. Муну дагы 1 жылга түзүп алыңыздар. Ал эми мен жана жогоруда айткан, ошол 1 жылга бааны эч ким бербейт. 1 жылда баа кандай болуп кетерин билбейт дейбиз. Туура. Муну үчүн баягы келишимдин шартында биз алдын ала жазып кетишибиз керек. Качан, кайсыл учурда бул келишим өзгөртүү түзөтүүгө дуушар болот. Кандай кайсыл учурларда биз баа өсүп кетсе өсүп кеткенге, түшүп кетсе түшүп кеткенге эки тарап макулдашуусу менен өзгөртө ала турган шарттар негизги келишимде айтылып кетиш керек. Жана ошондон коркпой, баягы берүүчү сизге бүгүн 10 сомдон утуп алса, коркпой келишим түзө бериш керек дагы. Эгерде ошол жыл ичинде 10 сомго түскөн товарыңыздын баасы 50 сом же 100 сом болуп кете турган болсо, ошо 100 сомго дагы өзгөртүп ала турган мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экенин баягы келишимге жазып кетишиңиздер керек. Бирок баа өзгөрүлгөнүн атайын расмий ыйгарым укуктуу мамлекеттер тарабынан тастыкталышы керек. Бул жанагы улуттук стат комитети же монополияга каршы агенттиги же болбосо атайын бир министрликтер бар, ал же бул багыттагы бааларды жөнгө салып тескей турган. Ошолордун макулдугу менен же ошолордун расмий сайтынан, расмий маалыматынан алынган маалыматтарга ылайык. Ушул кезде баа өсүп кетсе өсүп кеткенге өзгөрттүңүздөр, бирок баа кымбаттап кетти деп сиздин бюджетиңиздерди эч ким көбөйтүп бербейт. Өкмөт. Демек, бюджетиңер көбөйбөсө, баягы иштеп чыккан планды кайра баштан карайсыздар дагы,
приоритеттүү багыттарды аныктап, балким кээ бир сатып алуулардан баш тартасыздар. Кээ бир сатып алуулардын көлөмүн азайтасыздар. Же болбосо баардык сатып алуу сиз үчүн маанилүү керек болсо, анда ыйлап сыктасаңар дагы каржы булагын таап, алдыгы депутаттарыңар кайра бюджетиңерди бекитип көбөйтүп бергенге барышыңыздар керек. Болбосо, мен жана жогоруда айткандай, ар бир муниципалдык ишкананын көздөгөн максаты ишке ашпай калышы мүмкүн эгерде туура так сатып алуу жүрбөсө. Сөзсүз түрдө сатып алууларды жүргүзөрдө сиздер кандайдыр бир техникалык мүнөздөмөлөрүн жазып, товарлардын болочоктогу берүүчүгө талап коесуз. Техникалык мүнөздөмө деген бул эң биринчи кезекте сапат. Сиз сапаттуу нерсе алгыңыз келсе, так даана, түшүнүктүү, ошол эле кезде атаандаштыкты жарата тургандай техникалык мүнөздөмөнү жазып сатып алууга чыгышыңыз керек. Техникалык мүнөздөмөнүн түрлөрү бар. Ошол эле кезде, мисалы үчүн айыл өкмөттөрдө бүгүн муниципалдык ишканаларда көп көйгөй болгону мына азыр жазгы айдоо себүү иштери башталып атат. Насостук станциялар үзгүлтүксүз иштеши керек. Тетиктер, шаймандар үзгүлтүксүз камсыздалышы керек. Бул учурда кокус сиздердин бар бир транспорттук каражат, аппарат, шаймандарыңыз бузула турган болсо, сиз ошонун атын так даана жазып, бир булактан жана түз сатып алуу, же болбосо жөнөкөй сатып алуу менен алуу укугуна ээсиз. Ушуну унутпаңыздар. Ага жарыя берип, убакыт коротуп күтүштүн кажети жок. Жана мен айткан эрежелердин башындагы так даана окуп чыгыңыз дагы ошолорго ылайык ишиңиздерди алып барыңыздар. Сатып алуу документи. Сатып алуу документин мунун дагы жол эрежелери жанагы мен жогоруда айткан өкмөт.закупки.gov.kg сайтына кире турган болсоңуз, ал жерде стандарттык документтер бар электрондук түрдө. Ошону ар бир кадамдап басып, тиешелүү аянтчаларын толтуруп, талапты коюу менен барасыз. Сөзсүз түрдө сиз башынан билишиңиз керек. Товар алып атасызбы, жумуш алып атасызбы же кызматпы? Ошого жараша тиешелүү сатып алуу документин тандап алышыңыз керек. Анан баалоо тандоо кандай жүрөт? Муну мен айттым, жана түзүлгөн конкурстук комиссия иштейт. Мунун дагы тартип эрежелери бар. Себеби ар бир кылган кыймыл аракетибиз башта бекитилген тартип эрежеге ылайык жүрүшү керек. Ар кимибиз өзүн билемдикке барбай, белгилүү тартип эрежелер менен иш алып барышыбыз керек. Ошентип мен убактымды бир аз кичине көбөйтүп алдым окшойт. Андан көрөк сиздердин сурооңуздар болсо, ошо суроо жоопко өткөнгө мен аракет кылайын деп атам. Же болбосо азыр мен сиздерге мына жанагы порталды көрсөтүп коеюн. Мына бул экраным ачылдыбы? Портал Ачылды. Мен жана жогоруда сөз кылган портал ушу, урматтуу катышуучулар. Ушул порталга катталып, мына катталыш үчүн моякта регистрация деген бар. Же болбосо кимиңиздер катталган болсоңуздар, вайтти кнопкасын басып иш алып барасыздар. Регистрацияны кылыш үчүн кадимки эле мына регистрацияны басасыздар. Анын ичинен сиз ролду тандашыңыз керек. Сиз кимсиз? Сатып алуучу уюмсузбу? Же берүүчүсүзбү? Ушуга жараша тиешелүү катталуудан өтөсүз. Бүгүнкү күндө муниципалдык ишканалар сатуучу дагы, сатып алуучу дагы ролду ойнойт. Эмнени сатасыңар? Өзүңөр аткарган кызматты, өзүңөр өндүргөн продукцияны сатасыңар. Аны үчүн бул поставщик кнопкасын басып, поставщик катары порталга катталсаңыздар, сиздер менен башка мамлекеттик мекеме ишканалар
жана кадимки мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүп аткан кезинде алар дагы түз бир булактан сатып алуу укугуна ээ болот. Ал эми сиз өзүңүздүн муктаждыгыңызга керек болгон, зарыл болгон буюм теримди сатып ала турган учурда буну тандап, тиешелүү бул жерде шарты бар, макулдашуусу бар, аны кабыл аласыз дагы басып. Бул жерде көрсөтүлгөн аянтчаларды толтуруп, өзүңүздөр жөнүндө маалыматты так даана басып, могу продолжить кнопкасын басып кете берсеңиздер, могу жерде турган, анан кийин мына банковский реквизиты дейт, жетекчи дейт сатып алуу бөлүмүнүн, анан завершение деп сизди системага кадимкидей каттайт. Мындан соң сиз толук ушул жерге жарыяңызды жайгаштырып, мына могу жерден азыр кнопканы бассак, жарыялар чыгат. Буга чейинки мына жарыясын бергендер. Мисалы үчүн, муниципальное предприятие зеленого хозяйства при мэрии города Балыкчы дейт. Бул дагы муниципалдык ишкана. Эмне жарыялаптыр? Мына муну жарыялап атат. Кадимкидей жарыясын көрөсүздөр. Система аркылуу ачылат, ачуу протоколдору жүрөт, тандоо баалоо жүрөт. То есть баягы сатып алуу комиссияңар кылат дагы, сиздер толук кандуу ушул порталдын шарты менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Каттоодон өткөндөн кийин. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, кимде дагы кандай суроо болсо, мен суроо берүүгө даярмын. Жооп берүүгө. Бул жерде Миң Булак айыл өкмөтү кол көтөрүп эле. Ооба, келиңиздер. Миң Булак айыл өкмөтү Сапаров Калбекпи? Угуп атам. Так, Миң Булак айыл өкмөтүнө суроо жок болсо, анда урматтуу катышуучулар, ар бириңиз өзүңүзгө кызык суроолорду узатсаңыз болот. Саламатсызбы? Суроо берсем болобу? Бериңиз. Арстанбек мырза, аябай эме сабак сонун болду. Мен мурда жакшы түшүнүгүм жок болчу тендер боюнча. Мен биринчи суроом, жанагы тендерге сумма коюлабы? Без тендер деле мындай суммасы жок товарларды алса болобу же обязательно суммага тендерди коюп койгонбу? Экинчи суроом, жанагы эмеге некачественный бүткөн, мисалы үчүн строительство, мындай имараттар бүтүп же бир заказ менен бүткөн, тендер менен бүткөн, качествосы начар болуп калса, аны кайра кантип аны менен мындай кайтарып алса болобу же мындай претензия айтса боло турган жери барбы деп ошону сурайын дегем да. Жакшы, сурооңузга рахмат. Эмесе, биринчи сурооңуз. Сөзсүз түрдө кандай сатып алуу болбосун, өзүңүздүн башта алгачкы пландаган суммаңыз болуш керек. Ал алгачкы пландаган суммаңызды сиз жанагы мониторинг, рынокто изилдөө жолу менен чыгарасыз. Бардык эле сатып алуулар жайгаштырылып сайтка сатып алабызбы жок деген суроого мен жогоруда жооп бердим. Сиз тандап алган методко жараша болот. Конфиденциалдуу деген сатып алууларды чектелген ыкма дебедимби? Чектелген ыкма менен аласыз дагы, бул жерден порталга, сайтка жарыя кылбастан туруп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жөнөкөй сатып алуу дегендер бар. Муну дагы ошол жанагы эрежеде көрсөтүлгөн тартиптерди алсаңыз болот. Көп 20дан ашык учур бар. Кайсыл учурда ал же бул методду колдонуш керек экениңизди, ошолорду жакшылап карап чыгасыздар. Анан кийинки сурооңуз, акыркы сурооңузду эстетип коесузбу? Бүткөн имараттар некачественный, жана тендерден өтүп некачественный бүтсө, биз кантип анын эме кыла алабыз, эми восстановление кыла алабыз же ага мындай каршы бирдеме жазабызбы үстүнөн, или кандай болот, же конкурстун жана сиз айткан комиссия качественный кылып кабыл алды, бирок кийин чыгып атпайбы, сапатсыз болуп? Ооба. Ошолор кандай жолу бар деп сурайын дегеним да, эми эгер Туура, ооба. Мындай, эгерде сиз ушул аталган тартиптерге ылайык иш жүргүзүп, сатып алуу жүргүзсөңүз, анын ичинде жана жаңы курулуш болобу, же капиталдык курулуш ремонттору болобу, сөзсүз түрдө ошол тарап менен түзүлгөн келишимдин шартында ушулар тактаана жазылышы керек. Ал эми бул келишим эң алгач баягы сатып алуу документинин милдеттүү түрдө бир бөлүгү болуп, жарыялаган кезде сатып алуу документин ошол жерге жайгаштырылышы керек. Эми алдыгы сурооңузга жооп, сиз
негизги түзүлгөн келишимдин шарттары менен окуп таанышып чыгыңыз. Ошол келишимде өзүңүз атаган жагдайлар, учурлар жаралган кезде тараптар кантип бири-бирине зыян алып келбегендей оңдоп түзөөгө өтүш керек. Канча күндө, ким тарабынан ага каралган чыгымдар төлөнүшү керек. Жок, иш бүткөн, кабыл алынган, бүгүнкү күндө ал здание, объект эксплуатациядан өткөндөн кийин мындай учурлар кездешип атат дей турган болсоңуз, анда суроо ошол кабыл алуу комиссиясына болот. Кабыл алуу комиссиясы конкурстук комиссия менен чаташтырбаңыздар. Конкурстук комиссия анын иши бүттү, баягы келишим түзгөн кезде эле. Бүткөн объектини кабыл алган кабыл алуу комиссиясы болот. Мамлекет госприемка деген сөз бар. Госприемка дегенде тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен айрыкча жаңы бүткөн объектлерибиз кабыл алынат. Эми кайра эле мен жанагы келишимди караңыз дебедимби? Ошол келишимде бүткөн объектлердин гарантиялык мөөнөтү болуш керек, каралган болуш керек. Сөзсүз түрдө гарантиялык мөөнөт бүтө электе ушул сыяктуу кемчиликтер байкалган болсо, анда аны баягы бүтүрүп куруп берген берүүчү, жеңүүчү өз каражатынын эсебинен оңдоп түздөп калыбына келтирип коюш керек. Аны үчүн сиз заказчик, буйрутма берүүчү катары расмий кат түрүндө ага ошол маалыматты берип, тиешелүү мөөнөт коесуз. Баланча мөөнөттүн ичинде ушуну оңдоп түзүүнү суранабыз, оңдоп бересиңер. Болбосо кийинки эгерде мындай өз ыктыяры менен аткара албай турган болсо, анда сот аркылуу мындай иштер ордуна келиши керек. Мен жооп бердим. Аябай сонун, рахмат. Урматтуу катышуучулар, жооп алабын. Рахмат. Дастанбек мырза, бу жерде бизде азыркы күндө бир 5 мүнөттүк убакыт калып атат. Анда мындан тышкары дагы башка зум иш-чара бар экен. Ошондуктан кыска жооп берелик. Жетишпей алганыңыздар зумга берге чатка жазыңыздар. Кийин ошол жоопторду кийин алып бергенге аракет кылалы. Ошондуктан бир 2 мүнөт убакыт бар. Ошого аракет кылып жооп бериңиздер. Рахмат. Дагы суроолоруңуздар болсо, урматтуу катышуучулар. Алло. Данияр. Данияр, это Ирина с Сыкульского айылного аймака. Слышно? Алло. Ирина Михайловна, слышим вас. Задавайте свой вопрос. Я хочу, чтобы успеть, хочу поблагодарить, очень ценная информация, но хочу предложение сделать. Можно предложение? Мы же сотрудничаем с ЮСАИДом. Они очень хорошо нам помогали и помогают. В сложных ситуациях всегда подскажут. А нельзя ли нам какое-то обучение? Потому что очень много вопросов в одном зуме это не обсудишь. Именно обучение для руководящих муниципальных предприятий, для руководителей. Хотелось бы. Будут ли обучения? Ну, по поводу обучения, наверное, ответим мы. Академия местного самоуправления Центральной Азии проводит эти курсы. Вот тот же Дастанбек Мырза может у вас провести эти курсы. Но для этого вам надо будет рассмотреть определенные средства в бюджете. Поэтому я же в начале нашего вступления говорил, что у нас есть курсы от 2 до 9 дней. В бюджете можно рассмотреть 1% бюджета на повышение потенциала своих сотрудников. Поэтому этот момент решаем мы. Мы можем с вами найти определенные точки прикосновения и решить этот вопрос. Поэтому хороший вопрос, постараемся его рассмотреть. Спасибо, спасибо. Мен дагы, урматтуу катышуучулар, сиздерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
Сурооңуздар болсо, Данияр мырза айткандай, чат түрүндө же башка жазуу түрүндө жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушундай аудиторияны уюштуруп, бизге зор маалымат бердиңиздер. Рахмат сиздерге. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Анда биз жыйынтыктай берели. Жыйынтык сөз айтып коелук. Айгерим, урматтуу катышуучулар, эртеңки эмгекчилер майрамы менен баарыңыздарды 1-май байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Майрамдын астында баягы иш күнүнүн кыскасына карабай келип катышып берип аткан ар бир бүгүнкү катышуучуга ыраазычылык билдиребиз. Ар кимиңиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мына биз да ошо Дастанбек мырзага окшогон эксперттерди чакырып, ушундай аянтчалар түзгөнгө аракет кылабыз. Ошо бизге көмөктөшүп, колдоо көрсөтүп аткан USAID-тин Ийгиликтүү Таймак долбооруна ыраазычылык билдиребиз. Биздин Амутсан командасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул биздин уюштуруп аткан, аянтчаларга катышып аткан катышуучуларга дагы ийгилик каалайм. Баарыңыздарды келе жаткан майрам менен чатка суроолоруңуз болсо жазыңыздар, кийин аларга жооп берүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Айгерим, Жакшы туруңуздар. сөз болот. Жыйынтыктайлык. Жакшы туруңуздар. Кийинки жолугушууларда көрүшкөнчө. Рахмат, жакшы туруңуздар.